Текебаев мырза азыр төшүн кагып айтып атат, ушинтип болушуп аттым. Сиз Өмүрбек Черкешевич эч качан Ажикеге болушкан эмессиз. Сиз аны постановочный кылгансыз. Бияктан өзүңүздүн адамдарыңар атайып булуксутат. А сиз болсо баягы комиссия же заседание тияк бияк түзүп, камераны түзүп калып эле болушмуш болуп коесуз. Баягы принцип плохой мальчик, хороший мальчик дегендей. Бул тактиканы сиз башынан эле колдонуп келгенсиз. Ошон үчүн сизге ишенип, сиз ар кайчакта төшүңүздү кагып кыйкыра бересиз, мен оппозициямын деп, бийликтин туу чокусунда отуруп кыйкыра бересиз, мен оппозициямын деп. Сизге ишенип барган жигиттердин ушу убалына калдыңыз. Канчасы камалды, канчасы өлүп кетти, канчасы азыр качып жүрөт. Сиз Чубак ажыны раматылык арты кайрылуу болсун. Ушуну канча убакыт болду бийлик колуңузда? Ушунча сиз куугунтук алып жүрдүңүз. Жанагы Жанар Акаев корреспондент болуп жүрүп, кийинде болуп жүрүп, постоянно мусулмандарга асылып, кыргыздарды кемсинтип жүргөн адамсыңар силер. Азыр туруп алып демеле оозуңар айрылганча кыйкырып атасыңар биз эл үчүн деп. Эч качан силер эл үчүн болгон эмессиңер. Дайым элге каршы иштеген экстремист болосуңар силер. Эми эстеди сиздин анча мынча айткан сөзүңүз. Өмүрбек Черкешев, сиз бул пленкада записаны, анан кийин андай деген эмесмин дебей эле койгула. Сиз айткансыз, ислам ал арабтардын маданияты, азыр өкмөт турупташтырылгандан кийин келген жагын айдайбыз деп. Сөзүңүзгө туруп абдан көп аракет кылдыңыз, бирок басымдуу бөлүгү элдин ислам динин кармалышат, ошол себептен тишиңиз өтпөй калды. Ошол эле кезде кыргыздар ишмерликке жарабайт. Башкача айтканда, аны мындай түшүнсөк болот да, кыргыздар такыр эле эч нерсеге жарабайт деп. Батыштын технологиясын, акчасын алып келебиз. Бүт жаратылыш кеңдерди, баардык байлыктарды ошака республиканы толук эле өткөрүп бериш керек. Алар бериле рабочий орундарды, жумуш орундарды түзүп берет, зарплат берет деп. Алда пленкада жазылган. ОПГ менен күрөшөм деп коюп туруп, кыргыз улуттук кыймылынын жигиттерин бүт Оштогу, түштүктө болгон, башка жактарда болгон бүт патриотторду талкаладыңыз. Ошол эле Акаевдин учурунда уголовный кодекстин 169 статьясын киргизип туруп, биринчи, экинчи съездин производственниктердин съездин өткөрүп туруп, предприниматель элеп туруп, списоктон түзүп баарын каматтыңар. Качкандар качып кетти, бүт талкаладыңар. Полностью тазаладыңар экономиканы. Ушул производственниктерден, жөндөмдүү экономикага жөндөмдүү жигит кыздардан. Аны производство локомотив экономики деп коюп туруп. Силер ушундай күпүлдөй берсеңер, көп ишенип эле барып алат экен сизге. Анан силер анын списокторун түзүп туруп, постоянно талкалап келдиңер. Ошто 2010-жылы Жалал Абадка барып, өзүңүздүн партияңызды ополчение статусун берип туруп, официалдуу түрдө мыйзам негизинде куралдандырам деп туруп, Бакиевке каршы күрөшмүш болуп туруп, партияңызды жыйнаганда 1200-гө жакын адам топтолгон, ошонун 1100-ü өзбек улутундагы сепаратистски настроенный адамдар болуп калган. 100дөн аз-маз ашкан эле ал кыргыздар болуп калган. Ошондон ызы-чуу кеткен. 10-16 майда эсиңизде барбы? Сиз ошондо тиштап коюп качып кетип калгансыз, Бишкекке конституцияны жазам деп. Келип алып туруп, конституцияны советке кирген списоктогу бүт специалисттерди өчүрүп, списоктон тизмеден чыгарып туруп, өзүңөрдүн жана жөндөмү жок аферисттердин баарын ошока кошуп алгансыңар. Ошонун себебинен жанагындай конституция чыккан. Конституциянын сапаты жөнүндө мен мурунку билдирүүлөрдө айтканмын, дагы көп айтылат. Квота деп, тендер деп, районный кеңешти жок кылып, партиялык списокторду, ушул нерселер бүт проблемалардын, бүгүнкү болуп аткан бүт проблемалардын ушуну негиздөөчү нерсе ушул нерселер. Ушуларды именно сиздин партияңыз, жанагы СДПК партия, азыр социал-демократтар кетип атат. Негизи
азыр туруп алып туруп популистский нерсени кыйкырып атасыңар, чимкириктер келип атат, анан мынтип атат деген. Ошол чимкирик болсо эгерде силер деле ошо чимкирикти түзгөн системанын түбүндө ошо силер турасыңар. Силер эртели кеч жооп бересиңер. Мен таң калганым, качанга дери Текебаев бир чети ачууңду да келтирет. Качанга дери Текебаев өлкөнү башкарат? Качанга дери Текебаев хан болот? Качанга дери Текебаев президенттин, спикердин, өкмөттүн, премьердин мындайча айтканда ролун аткарат? Качанга дери Текебаев өлкөнү каалаганда калчайт? Мына ушинтип ал ушундай бир саясий кырдаал курчуп турган мезгилде ал дайыма ушул Ош коогалаңы боюнча маселени көтөрүп чыгат. Мен түшүндүм, ага дестабилизация керек экен. Баягы өздөрүнүн премьер-министр катары көргөзүп аткан жаштардын аркасында бир башка саясатчылар турат, мына ошон үчүн дискриминация кылып атышат деген пикирге көз карашыңыз кандай? Алардын аркасында дасыккан, мурдатан бери келаткан саясатчылар турат. Токтогазиев жөн гана алардын куралы болуп атат. Эгерде ал өзүн мыйзамсыз премьер-министр деп жарыялап албадыбы? Ал бул туура эмес да. Анан барып отуруп алып, балдарды менен барып басып алып атат ак үйдү. Өкмөт үйүн басып алыптыр көчөгүн барып. Эгерде кокус ортодо бир мындай элдин ортосунда мени да колдоп келип атат да элдер. Анан алардын элдери менен ортосунда неме чыгып кете турган болсо, жаңжал чыгып кетип, дестабилизацияга барып кете турган болсо, Токтогазиев Кертпаш менен жооп берип калат. Артында турган адамдар алар жооп бербейт. Алар ошол аларды түртүп коюп мындай кандай десем, курал катары колдонуп атат да. Алар Токтогазиев аны түшүнбөйт. Ал жаш бала. Ал эчтеке мындай көрөлөк бала да, башынан немесинен өтөлөк да эчтеке чаларын. Анан ошон үчүн мен Токтогазиевке ушу силердин немелериңер аркылуу айтат элем. Токтосун, андай мыйзамсыз иштерге, каракчылык иштерге барбасын. Бардыгы мыйзам жолу менен болсун.